үйдө жейсиз ушундай станга эттешкен. Эти аз, сөйүк көп. Көпчүлүк балдарда эт жок. Бир бүдүрдөн дагы эт түшпөйт экен. Эмне жеп койсун. Такыр санитардык нормаларга жооп бербейт. Ар бир ата-эне өзүнүн баласын бала бакчада кандай тамак жеп жатат, кандай тарбияланып жатат деген суроого кызыгат. Андыктан биз бүгүнкү берүүбүздө ушул бала бакчалардын ишмердүүлүгүнө жарандык көзөмөл жүргүзөбүз. Ош шаарында 41 бала бакча бар. Андагы бөбөктөр үчүн түзүлгөн шарттар кандай экендигин биз номер 67 Мөлбулак балдар бакчасынын мисалында көрсөтүп беребиз. Албетте мындай абал бардык бала бакчада эмес. Бул бакчаны тандаганыбыздын себеби бакча шаардагы балдардын санынын көптүгү боюнча алдыңкы орунда турат. Бакчанын босогосун атты Арзамат жетекчилик ар кандай шылтоолорду айтып, биздин съемка кылуубузга каршылык көрсөттү. Кызыкса, сүйлөшүп алайын мен. Макулмун. Эгер көйгөйүңүз болбосо, проблемаңыз болбосо, эмнеге бизге каршы болуп атасыз? Жок, каршы болгонум жок балам. Мен каршы болбойм. Бирок силер ошол мен немем бар да балам. Каршы болсоң, начальнигим бар да. Анан ошон андан бирөө сурап койбой эле силерди киргизип ийсем эмне дейт анан? Жок, ал суракты ал жеке менчик ишканасы эмес да, бул мамлекеттик. Жетекчиликке мыйзам чегинде бакчаны тартууга укуктуу экенибизди айтып түшүндүргөн соң, акыры бизге уруксат берди. Алгач эле биз орто тайпага барып, балдарга түзүлгөн шарттар менен таанышып, тарбиячылар менен сүйлөштүк. Эки ай болду жаңы келгенбиз. Мисалы, кирип атканда сиз багы нормаларды билесиз да? Мисалы, балдарга тарбия берип, балдар менен иштешүүдө сизде эмнелер болуш керек биринчи кезекте? Бизде биринчиден ошо кассалар болуш керек. Ушуларды балдарга үйрөткөнгө. Өзүңүзгө тиешелүү. Өзүмбү? Тарбиячы катары. Тарбиячы катары бизде ошо бар окуу куралдар болуш керек. Жок, тарбияларга. Ал бала бакчага тиешелүү нерсе да. Сиздин өзүңүздө эмне болуш керек? Өзүм билим болуш керек, диплом болуш керек. Ошо санкнижкалар болуш керек. Анан эжеке айтып атат да, балдар менен биз абдан калп иштешебиз, биз аябай мындай нормативди сактайбыз деп атат, халат кийет. Эмне халат? Жок, азыр эми мен эшикке чыгып келдим да. Эшикке чыгып анан занятияга мына пластин болот да, кир болот, ошончо кийбек. Бар халаттарыбыз. Эртең менен тамак аш бергенде кийебиз. Бар, о. Эмне бар халатты кийбейсиз? Кир болот деп атпайбыз, биздин халаттарыбыз бар, неки бардыгыбыз бар. Халаттарыбыз бар. Просто мына жерде балдарга неме кылганда мушак кетет. Кир неме болот, кир болот, пластилин болот, ошончо чечип коюп атабыз. Ошончо болбосо бар халаттарыбыз. Сизде кайсы группа, канча бала бакча? Биздин орто тайпа биздики. Өзү балдар 4 жаштан 4,5 жашка чейин. Бул тайпада тизме боюнча 80 бала бар, бирок бүгүн 57 бала келиптир. Норма боюнча 25-30 туура келиш керек. Бирок бүгүнкү шартка байланыштуу, бүгүнкү бакчалардын жетишпегенине байланыштуу азыр бала көп бакчаларда. Балдарга шарттарды таанышсак, кол жуучу жанагы ажатканаларды көрсөтөсүзбү? Негизи балдардын санитардык нормалары кандай, эмнелер болуш керек? Талап боюнча. Талап боюнча билебиз эми бизге полотенце болуш керек, сабын болуш керек. Жүрүңүз таанышып мына биздин немебиз. Ажаткана ушул тазалык эмеси, бөлмөсү. Балалы боло берет. Боло берет. Мына кол жуйтурган. Ысык суу чыгат, азыр биз ысык сууну текшерип коелу. Бул жактан муздак суу чыгат экен. Суу чыгышы жакшы экен, Аристон менен да эже. Аристон менен. Суу чыгат экен. Самындарыңыздар ошол, Бул жак неме? Балдардын бою жетип, безопасность боюнча коопсуздугу кандай бунун? Жыгылып калып, Жыгылышпайт. Турушат, мына неме жетпегенде ушинтип койгонбуз. Негизи эжеке менде бир суроо да. Азыр мына жериңиз негизи балдарга жылы болуш үчүн кичинекей да эми ооруп калат, кафель аябай суук экен да. Бирдемке салышыңыздар керек да. Чечпейбиз да, домашний чечпейбиз. Негизи салынбайт бардыгына. Туалетке салынбайт. Себеби балдар сийип коюшу мүмкүн. Жөө эми аны жуулуп, жанагындай кичинекей нерселерден салып койсо болот да. Бул немеге болбойт да, туалеттерге. Негизи салбайсыздар. Негизи салбасак керек. Эми бала да кичинекей. Бала деп. Может түрү бериши мүмкүн, жыгылып калышы мүмкүн. Балдарчы баягы түрү бериши мүмкүн да. Суу төгүлүп. Кафеде жыгылып калышпайбы? Жок, жыгылышпайт. Муну биз карап турабыз, колдон жууганда ар бирин карап турабыз балдардычы.
Тазалык бөлмөсүндө балдар үчүн шарт жакшы эмес экендигине күбө болдук. Унитаздардын акыбалы өзүңөр көрүп жатасыздар. Бул жерде микробтор жок деп эч ким кепилдик бере албайт. Андан сырткары атайын отургуч, капкактары деле жок. Бир күндө канча жолу жууп тазалап ушул 3 жолу жууп, 3 жолу жууйм. Эртемен саарлап келип жууйм, обедте жууйм, кеч паyti жууйп коём. Хлорамин менен чачыгда har аптада bir жумада bir тазалап, жаңгылап коюп коебуз. Кухня, биякта замачивать кылам. Биринчи бокалларды үйтөм, мыльный суу, биякта чайкап, биякка коём. Биякта тарелкаларды, буну bir жумада bir 0,5%-ниде. Эмне бар бул жакта? Хлорамин жок. Потому что сейчас ничего нет у нас. Боткина ничего нету. Мы в неделю один раз замачиваем 0,5% хлорамином. Бокалы, тарелки все замачиваем здесь, а потом полоскаем здесь в теплой воде. Уктоочу бөлмө бул жакта экен. Уктоочу бөлмө. Бул азыр уктоочу бөлмө. Канча керебет бар? Жалпы? 34, Ошондо 57 бала келсе, кандай болуп калат? 2ден жатып калат да? Негизи ошол санитардык норма бар да ар бир бала бакчадачы. 2 баланын жатуусу мындай нормага туура келеби? Нормага туура келбейт да. Туура келбейт. Бирок баланын көптүгүнө байланыштуу 2ден жатышат. Ата-энелер фонду менен кандай иштешесиздер эчке? Ата-энелер жардам сурай элекпиз азыр. Эми жаңы эле келдик. Жаңгыл. Жок, канцтоварга беришип атат. Канцтоварын алып келип атышат ата-энелер. Негизи айына канчадан төлөм аласыздар аларга? 500. 500, Бул ошол кагаз жүзүндө сиздер 500 деп айтасыздар. Ооба. Негизи бирок кошумча акчалар алынат. Эми азыр ар бир тайпада, ар бир детсад ата-энелер комитети өзү уюшулган. Өздөрү ошо каалагандай кылып канцтовар алып беришет ар бир баласына. Эгерде муну пастелдери дагы эскирип неме болуп калса, аны алып бериши мүмкүн. Анча-мынча эми эмне каражат керек болсо ата-энелер алып беришет. Негизи ошол норма боюнча балдар уктоочу бөлмөдө, ошол ойноочу бөлмөдө температура канча болуш керек? 18-20 болуш керек. 22 эмес. 22 да болот. Себеби кээде кышында, ооба, кышында жок. 18ден жогору 25ке чейин болсо болот. 18ден суук болуп калат балдарга эжеке. Жок, жылуулукту айтып атам. Жылуу 25. Бул жерде карап тартып койсо болот. Канча көрсөтөт ушул жерде? 20 көрсөтүп, 20га араң-араң жетип атат муну. Муну эжеке. 20га муну. 20га араң жет. 20 болуп атат. Бул болсо бала бакчанын ашканасы. Күн сайын 500дөн ашуун балага тамак дал ушул жерден жасалат. Азыр эмне тамак жасадыңыздар? Тамак берилет азыр? Эми берилет. Жасадыңыздарбы? Бербеге нема горох. Негизи ошол бир күндө канча бала атасыз жалпы? 320. Ошондо багы атайын норма бар да, бир бала бир күндө канча картофель жеш керек, канча эт жеш керек бар. Аны завхоз, ооба, завхоз. Ошондо жалпы бир күндө канча килограмм эт менен даярдайсыздар тамакты? Азыр мисалы үчүн бир тамактанууда ысык тамак бересиздер да? Түшкүдө биринчи, экинчи беребиз, эт кошулган беребиз. Азыр кеминде 8 килограмм. 8 килограмм, Биз көрсөк болот да тамак. Эмне тамак жасадыңыз бүгүн? Бүгүн бурагу. Бул горох. Горох мана. Барбы эмегиз, чөмүч менен берсеңиз. Биз азыр урматтуу телекөрүүчүлөр карап көрөлү. Бул жакта жетекчи айтып атат, 8 килограмм эт кошобуз деп. Бул ошондо бөлүп келгенде ар бир балага канча граммдан эт туура келип калат? 20 граммдан, 15 граммдан. 15 граммдан балага, ар бир балага. Аз бул рагу экен, эжеке? Бул жерде мен салганда эле азыр чоң сөөк чыкты, бул билбейм. Эт деп айтыш тартып койсоңуз жакшы оператор. Первый бульонго ошондой салынат. Эти аз, сөөк көп. Азыр этин көрөлү. Картошка чыгып атат. Картошка, эт жок. Жок, рагуга эмне бир эле ошол рагуга наркын этинен да кошот да. Ошондо буда азыр урматтуу телекөрүүчүлөр, ата-энелер жакшы карап коюңуздар. Бир эле муну сөөк, чоң сөөк салыныптыр бул жерге. Билбейм, мен муну эт деп айта албайм да. Бала бизде кичинекей балдар жакшы тамактануусу керек. Алар биздин келечегибиз дейбиз, бирок мындай тамак жесе. Азыр айтып жаткан рагусын көрөлү. Горох дедиңиз,
Буда деле сөөк негизинен мына эттери бар экен. Бирок бул 8 килограмм чыгат деп айта албайм. Көрүнүп эле турат, 8 килограмм чыкпайт бул эжеке. Жок, 8 килограмм чыгат деп айтасызбы? Сен 8 килограмм болсо 6 килограмм чыгышы мүмкүн. Жети азыр. 8 килограмм кошушубуз. Жок, баланын санына карата беребиз да. Балам, мен бүгүн баланын санын отпускадан азыр келдим дедим. Бирок негизи мамлекет сиздерге бүгүн мынча бала келди, мынча эт берди айтпайсыздар да. Айтабыз мамлекет тарабынан. Мамлекет тарабы бир айга эмес, күнүнө баланын келген санына карата бир айга бөлүнөт, ооба. Бүгүн мынча бала келди, Жок. Обедке чейин алар эт алып келип беребиз сиздерге. Обедке чейин керек болсо күндө эртең менен эт ташышат. Свежий беришет, беришет. Азыр караң, эми сиз мына 8 килограмм деп кайра 6 килограммга түшүрөт. Азыр Жок, баланын санына карата. Баланын санына карата. бүгүн канча коштуңуз эче? Ошону айтың, бүгүн канча килограмм коштуңуз? Ушу эже бергенидан алги. Эже ким берет? Чакырчы. Табишери бар. Чакыр. Оператор жакшы тартып коюңуз. Ата-энелер биз үчүн бакча берип, ата-энелер да 500 сомдон төлөйт да. Мамлекет берет кошумча. Эти жакшы эле, кызым. Эти аябай аз эжеке. Бул 6 килограммда чыкпайт. Мына бир эт. Но бир эт. Бияқы сөөгүн немесин салып. Бул жакта дагы бир эт. 2 эт. 3 сөөгүн бул эт деп айтканга болбойт. Багы тарамыштарды эжеке, буну жейсизби сиз өзүңүз? Балам, аны биринчиге сөз бульонго салат. Сиз өзүңүз жейсизби муну тарамыштарды эжеке? Сөөгүн немеси чыгат, шолу чыгат. Жебейт да бала. Сөөгүн сулпетти салбайбыз да, кызым. Сулпетти салбайбыз. 2 сөөгүктө эт бар экен, калганында жөн эле болду. 2 чоң 3 чыкты. Да аралаштырсам, азыр эле чоңун да көрдүк го. Мына чоң эжеке. Ал дагы. Дагы чыкты. Ана. Жок, бул жагы эжеке жок. Болгону 3. Макул эжеке, өзүңүз азыр көрүңүз, мага иштенбей атасыз чагымда. Азыр көргөндөй болду, эмне да бар. Таразаңыздар бар да, мага идиш алып келсеңиз, ушу эт тарталы эжеке азыр. Мага идиш алып келиңиз, этти тартып көрөлү азыр. Саңыз бечке? Айтсаңыз азыр мындай, канча килограмм эт бердиңиз бүгүн? Бүгүн азыр канча килограмм бердиңиз? Азыр 5 кило бердим. 5 килограмм? Эчеке 8 килограмм деди, биз аштанага кирген. Азыр 10 килограммга түштү. Сиз 5 килограмм дедиңиз. Азыр ушу эт тартып көрөлү биз. Келиңиз эчеке. Түнүнө бирдемке бериңиз. Биз эксперимент. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр ушул жерден эксперимент жүргүзүп коелу. 5 килограмм эт кандай болот? Түнүнө берсеңиз эчеке. Идиштериңиз барбы? Түнүнө бербесин берсе талап. Бул азыр эме кылат да. Чыгарсаңыз мынуга. Ал сөөгүктү эт деп эсептеш билбейм. Ошол эттин сөөгү салып. Макул эжеке, чыгара бериңиз. Макул. Салыңыз. Нолорун алып коесуздар. Бул жакта чыгарыңызчы. Бул сөөгү эмес, мына ошонун эти. Чыгарыңыз. Этинден чыгарабыз азыр. Бала бакчанын жетекчиси менен канча килограмм эт салынгандыгы туурасындагы талкуубуз этти таразага тартууга чейин жетти. Негизи эжеке, балдарды биздин келечегибиз да, алардын тамактануусу жакшы болуш керек да. Кандай көңүл бурасыздар сиздер? Мына кыздан сура. Көзүмө ылгасыз өзүңүз? Мен көзүм өлгөн, мен отпускадамын. Азыр отпуск келип калдым. Анда замыңыз келип деле көрсөтүп койсо болор Ооба. бизге болгон иштени. Ооба, көрсөтсүн. Al, barinden ver. Az. Nerede? Mine satsam nasıl? Kuruklar düşük kalır. Ne? Kastur, bunu yakta turat mı? Ne kendiraysın? Bunu da turat mı? Bunu alın ne? Şunu koşuyorsun. Ne kendiraysın? Не бул? Бул жакта бар экен, Кудаш келип койсо. Бул жерде
Кимге даярдалды бул эт? Ешкімге даярдалды. Эмнеге башка болуп жасалат? Экинчи тамак. Экинчи ушунча балага ушул экинчи тамакка жетеби? Жок, экинчи ошол жокон бирдей кылып. Сен мына газы. Но почтени бул. Менимче бул ушул кызматкерлердин өзүнө да эжеке. Жок, Кызматкерлерден сураганда Отдельно тамак жасалбайт. Бирде биздин кастрюлька эмети кичине дагы газыбыз бир эле газ иштейт. Жо ошондо 3 тамак бересиздер, 3 тамак бересиздер. Экинчиге А буну кандай кылып бересиздер? Кошулөбүз баары рагуга. Эмне себептен отдельно бөлөк бышырып Бир жатасыздар? эле газ иштейт. Мына газды жаңа алдық, мына. Бул иштебейт, но газ иштебейт. Таразаңыздар бар, жүрүңүздөр. Мындан көтөрсөңүз тарталы. Бул жерде бир оператор бир тартып койсоңуз болот, 1,5 килограмм эт чыкса чыгат да. 1,5 килограмм эт бар ушул жердечи. Макул эчке, мунун тарталычы. Макул жүрүңүз. 1,5 килограмм Жүрүңүз, макул эчке, макул. Макул. Жо таразда иштебесе анан кантип сиздер тамактарды бөлүп бересиздер? Эт бердим 5 килограмм. Каяктан билип атасыз 5 килограмм экен эжеке? Булар мен этин чыгарып берет. Этин чыгарып пышканда мен берет. Анан ошо алып келем. Анан алып кел. Арсын. Этин чыгарып. Тартып берем анан ошо. Иштейби эжеке өз таразда? иштейт. Алып кел. Но мета жылдырып салыңар бей. Тараза. Уборка болот. Урматтуу ата-энелер, көрүп жаткан болсоңуздар, күн сайын сиздердин балдарыңыздар ушундай эт, ушул азыр 5 килограмм деп жатат. Буну ар бир ата-эне өзүңүздөр карап, жыйынтык чыгарсаңыздар болот. Ооба, эчке, ооба. Азыр эки тамактан чыктыңыздар да, буну чыгардык да азыр 2. Эки эмес, бир тамактан чыкты. Жанагы кичинекей курмадан дагы да ооба. Макул эчке. Курма эмес ал. Кана алып келип көрсөттү. Мына тамак. Жакшы тарттыңыздар, ушул 5 килограмм деп атат жалпы этти. Жок, общий эле тарткыла. Ушул мына жерге койсоңуз, ушул 5 килограмм эт деп атат. Өзүңүздөр ар бир көрүүчү, теле көрүүчү өзүңүздөр жыйынтык чыгарыңыздар. Муну 2019 жылы жалпы Оштогу бала бакчалар үчүн республикалык бюджеттен 142 миллион 944 миң 300 сом, жергиликтүү бюджеттен 101 миллион 823 миң 100 сом бөлүнгөн. Анын ичинен Мөлбулак балдар бакчасына 2019 жылы республикалык бюджеттен 2 миллион 714 миң 700 сом айлык акы үчүн, жергиликтүү бюджеттен 1 миллион 343 миң 773 сом тамак аш үчүн бөлүнгөн. Ал эми ата-энелер тамак аш үчүн ай сайын 500 сомдон берет. Ошондо бакчада жалпы 526 бала болсо, тамак ашка ата-энелер ай сайын 260 миң сом берет. Ашканадагы тараза иштебегендигине байланыштуу бакчанын жамааты тараза издөөгө кетишти. Ага чейин убакытты үнөмдөө максатында биз ашкананын тазалыгын текшерүүгө кириштик. Бул жерде жалпысынан караганда жакшы эле. Бул жак балдарга тамак жасалат да бул иш-аяктарга деле. Жок, жасалбайт. Эмнеге турат анда жасалбаса эчке? Запас эчке учок бар. Учок бар. Мынаны карасаңыздар, аябай май жабышып калган. Бул учокту кылыздар. Такыр санитардык нормаларга жооп бербейт. Тазалап, колуңуз жабышат кармасаңыз. Балдар кантип тамак жейт эми эжеке ошуга? Учокту алып чыгып. Балдарга тамакты өзүңүздөр тамак кылып жебейсиздер да бул жерде. Балдарга колдонулат да. Муну караңыз. Жаңы келип буларды. Мына кармак мен аз жылдырдым, колум караңыздар, май. Ал май яны Аябай май чапташат. Чаң жабыш аябай болбой калган. Эжеке сиз ошондо тамак ашка керектүү азыктарды сиз берет экенсиз, мен түшүнүпчү. Бизге ошол сакталуучу жайын көрсөтө аласызбы? Эмне азыктар бар азыр, кандай шартта сактайсыздар? Талаптарын билесиз да, нормаларын, кандай сакталыш керек? Un кандай жерде канча ай сакталат? Мисалы, картошка канча, кандай сакталыш керек? Тилекке каршы бул жерде азыр макарондордун такыры 12 айга чейин колдонууга мүмкүн деп жазылыптыр. Бирок кайсы күнү чыкканы жазылбаган, эмне себептен жазылбаган, муну ошол сиздерге алып келгендерден такташыңыздар керек экен, Бул канча күндүк запас мына эт? Уже эртеңкиге төгүнөт да бул. Урматтуу теле көрүүчүлөр, мына жерде ачканда эт аябай жыттанат экен эчке. Мойнуңузга аласа, жыттаңыз. Кантип жейт балдар ушу жыттанган этти? Аябай жыттанып атат. Эми биз экран аркылуу сиздерге жеткизип бере албайбыз, бирок аябай жыттанат экен. Эжеке келсеңиз, үйдө жейсиз ушундай жыттанган этти эчке. Аябай куруп саласа, жыты кетти. Лимон кошосуз. Жок, жакшынакай казанга салып.
Жо, мына жыт өзү бар бежеке. Өзүңүздүн совестиңизге коюңчу, жыттан атабы бежеке. Жок, мына түк окшойт. Но холодниктин немеси иштебегени жакшы иштебегенче жакшы. Кичине жыт болуп атат. Бирок эме бул эмесинен холодникти жакшы иштебегенин болсо керектен да. Жалпысынан ашканасын көрүп чыктык. Канааттандырарлык эмес эжеке. Кандай баа бересиз өзүңүздөн сурайынчы биринчи? Эмне канааттандырарлык? Жок, эми бир баягы эши сыртта неме кылган немени көрүп эле мындай десең туура эмес го. Вообще жалпы өдө кылды жаман жакшысы бар да, туурабы? Анан жалпы түрүндө мен өзүмчө көрдүм. Мисалы үчүн баа берсем жакшы эле баа берем. Жакшы деп баа бересиз, Жакшы эмес, өтө жакшы эмес. Ашканадан чыгарыбыз менен түшкү тамактануу убактысы келип, орто тайпага баш бактык. Ар бир балага азыр мына жаңыдан тамак куюлуп атат. Эжеке куйсаңыз тамакты. Мына акыркыларында эт чыгып, бирден эт түшөт экен, баарыначы. Баарына. Мына тамактарды караңыздар. Эти бар бекен эле? Эт жок бекен? Эти жок экен мына. Мына тамактарда эт жок. Акырында калган эттер салынат экен. Мына көпчүлүк балдарда эт жок. Бир бүдүрдөн дагы эт түшпөйт экен. Эмди жеп койсо керек. Эт ким жебеди? Колуңарды көтөргүлө, эт жебегендер. Тамагыңардан ким чыкпады? Жебедиңби? Ушунча бала эт жебептир. Көпчүлүк. Өзгөчө бала бакча курагындагы балдар нормада көрсөтүлгөн өлчөмдө тамактануусу керек. Себеби алардын ар тараптуу өсүүсү үчүн туура тамактануу өтө зарыл. Витаминдерден сырткары микроэлементтер деген бар бизде баланын өсүүнүн өтө көп таасир эткен темир, цинк, кальций деген көп элементтерибиз бар. Эгерде ушул дагы баланын жеген күн сайын колдоно турган тамагында аз өлчөмдө болуп калса, жетишсиз болуп калса, ал дагы баланын өсүү-өнүгүүсүнө, мисалы үчүн, темирдин жетишсиздиги баланын аскандуулугуна алып келет. Аскандуулук бул баланын өсүп-өнүгүүсүнө, акыл эсине, унутчактыкка алып келиши мүмкүн. Сиздин балаңыз бакчада кандай тамак жейт? Кызыгып көрдүңүз беле? Мамлекет тарабынан миллиондор бөбөктөрдүн тамак ашына бөлүнөт. Андан сырткары ата-энелер да чөнтөгүнөн балам жакшы тамактансын деп акча берет. А бирок балдар бакчада адистер айтып жаткан нормада тамактанып жатабы же жокпу? Ал сиз үчүн табышмак. Оштогу номер 67 Мөлбулак балдар бакчасына болгон биздин жарандык көзөмөлүбүз мына ушундай болду. Ал эми жетекчилик катачылыктар үстүндө иштеп, аны оңдоого убада берди.